Russiyanın президенти Vladimir Putin Wagner менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожинге таандык учактан кулашы тууралуу үн катып, аны эскерди. Мындай таристеги видео социалдык тармактарга жүктөлгөн. Белгилүү болгондой, Путин каза болгондордун жакындарына кайгыруу менен көңүл айткан. Алдын ала маалыматтарга караганда, учакта Wagner компаниясынын кызматкерлери болгону айтылып жатат. Эгер ошондой болсо, баса белгилеп айтып коюшум керек. Бул адамдар биздин Украинадагы неоционисттердин режимине каршы жалпы күрөшүүбүзгө салым кошкон. Биз муну унутпайбыз, билебиз жана эстейбиз, деди Путин. Ошол эле учурда Путин Пригожин менен көп жылдардан бери тааныш экенин айтып, аны 90-жылдардан бери тааный турганына токтолгон. Анын тагдыры оор болду, жашоодо олуттуу каталарды кетирген. Ошол эле учурда тийиштүү максаттарына жете алган адам болгон. Таланттуу адам болчу, таланттуу бизнесмен эле. Биздин өлкөдө гана эмес, чет мамлекеттерде дагы иштеди. Кечээ Африкадан келип, бул жакта бир топ расмий жетекчилер менен жолукканы боюнча кабарым болгон. Бул окуя боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Тиешелүү экспертизалар дайындалып, бул иш аягына чыгарылат, деди Владимир Путин. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров кыйроого учураган бизнес учагынын бортунда болгон делген Вагнердин негиздөөчүсү Евгений Пригожиндин элесине арнап коштошуу постун жарыялады. Билдирүүсүндө Кадыров Пригожиндин атайын операцияга кошкон салымын белгиледи. Албетте, ал армияга чоң салым кошкон, анын өлүмү бүтүндөй мамлекет үчүн чоң жоготу. Мен Евгений Викторовичтин үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтам. Ал менден улуу болсо да Грозныйга менин биринчи чакыруум менен келген. Аны менен каалаган теманы жана көйгөйдү талкуулай алчубуз. Ал ар дайым жардам берүүгө даяр болгон жана чын жүрөктөн жардам берген, деп жазды Кадыров өзүнүн Telegram каналына. Ошондой эле Кадыров Пригожинге Ливия жана Африка боюнча айрым маселелерди чечүүгө жардам бергенин кошумчалады. Сапарларынын биринде Пригожин Кадыровго Вагнердин атынан Рамзан Кадыровго өзгөчө эмгеги үчүн алтын медалын тапшырган. 23 августта Евгений Пригожинге таандык болгон учак Руссиянын Тver облусунун аймагында кулаган. Бортто 10 адам, анын ичинде Евгений Пригожин өзү дагы болгону кабарланды. Борттогулардын бардыгы учурда каза болгон. Кечээ 24 августта интернетте жол кайгыл кызматына баш ийбей жол тандабасы менен кайгылчулардын бирин сүйрөтө качкан жарандын видеосу тараган. Анда эки кызматкер унааны токтотууга аракет кылып жаткан учурда айдоочу кызматкерлерди сүйрөтүп, экинчисин сүздүрүп качып кеткен. Милиция бул боюнча кыскача маалымат берип, окуя кечээ Өзгөн районунда болгонун жана айдоочу кармалганын билдирген. Өлкөнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы окуя боюнча толук маалымат таратты. Белгилегендей, кечээ Бишкек-Ош Уна жолунун 618-чакырымында Lexus үлгүсүндөгү авто унаанын айдоочусу 86-жылы туулган жараны кармалган. Кызматкер айдоочуну кармоо үчүн кийинки постто турган кызматкерлерге маалымат берген. Ыкчам иш-аракеттердин натыйжасында унаанын айдоочусу кармалып, милиция бөлүмүнө жеткирилген. Ал эми унаасы айып короого токтотулуп, териштирүү иштери жүрүп жатат. Кечээ 24 августта Чолпон Ата шаарында Кыргызстан жана Казакстандын ички иштер министрлеринин эки тараптуу жолугушуусу болуп өттү. Ички иштер министрлигинен билдиришкендей, жетекчилер ведомстволор аралык кызматташуу маселелерин талкуулашкан. Ошол эле учурда Кыргызстан менен Казакстандын ички иштер министринин ортосунда кылмыштардын алдын алуу, аныктоо, бөгөт коюу жана бетин ачуу жаатындагы кызматташтыкты бекемдөө, ошондой эле коомдук тартипти сактоо жана коомдук коопсуздукту камсыздоо, кадрларды даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу жаатында кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшкан. Өз кезегинде Казакстандын ички иштер министрлигинин башчысы ведомстволор аралык кызматташтыктын жогорку деңгээлин белгилеп, өз ара аракеттенүүнүн бардык багыттары боюнча мындан ары көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирген. Тараптар бордош өлкөлөрдүн укук коргоо органдарынын кызматтарынын достук жана көп пландуу мүнөзүн баса белгилеп, эки мамлекеттин жарандарынын коопсуздугунун кызыкчылыктарында мындан ары дагы бекемделе берерине ишенимин билдиришти. Бүгүн 25 августка карата чет элдик валюталардын курсу менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда доллар, рубль жана евронун курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 93 тыйындан сатып алынса, 88 сом 31 тыйынга чейин сатылууда. Рубльды сатып алуу 92 тыйындан болсо, сатуу 96 тыйынга чейин барууда. 1 еврону сатып алуу 94 сом 70 тыйындан болсо, 95 сомго чейин сатылууда. Ал эми Улуттук банкта 1 доллардын курсу 88 сом 22 тыйын деп көрсөтүлөт.
Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.